Ошон үчүн мамлекет башчыларынан суранабыз. Ушул Казакстанда мындай да. Биз өзүнүн картошкасын бышканда 40 күнгө карантин кылып коет, бизден 1 килограмм картошка өтпөйт. Өздөрүнүн дыйкандары картошкаларын сатып, жайгаштырып бүткөндөн кийин эгерде керек болсо анан кийин картошка киргизет, керек болбосо киргизбейт. Биз дагы ошол методго өтүшүбүз керек дагы. Ошо Тажикстан менен Өзбекстандын границасын чып эле жаап туруп, мына биздин баткендиктер, лейлектиктер, кадамжайлыктар, токтоголдуктар, оштуктар өндүргөн бардыгын биз өзүбүзгө гана потребление кылып, эмне жетпесе анан кийин киргизишибиз керек. Ага чейин биз менен базарды толук биз өзүбүз контроль кылышыбыз керек. Мына бизде 6 миллион потенциальный покупатель туруп, биз болсо экспорт кылган шашылабыз да. Биз биринчи өзүбүздү толук камсыздайлы. Алма менен, өрүк менен, жүзүм менен туура бар жок менен өзүбүздү камсыздайлы. Анан кийин башкага ошол экспорт кылганы анан кийин шашайлы. Биз деген өзүбүздө бышканда картошка. Тажик менен Өзбекке 10 сомдон кармата коебуз дагы, мына эртеге жаз келет, көрөсүңөр. Абдулла бекер айтпаптыр десең. Базарда картошканын килограммы 50 сом, 60 сом болот, ошолордун картошкасы. Олордун картошкасы жегени болбойт. Ал деген, мисалы үчүн, эгерде өзүндө күнгө коюп койсоңуздар, ушундай бир калаатты бир жыт чыгарып, сасып чирийт да, ошолчу. Страшный. Себеби деген ичи толтура азот, селитра, нитраттар. А биздин картошканы коюп койсоңуздар, байкуш бар уже баягындай ичиндеги влагасы жок болуп катып как болуп калат. Бирок бузулбайт, чирибейт да. Себеби дегенде биздин өзүбүзгө таза. Ошон үчүн өзүбүздүкүн алгыла. Өзүбүздүн базарга киргенде биринчи өзүбүздүкүн алгыла. Анан жок болсо анан айласы жок башкадыкын алгыла. Мына бизде азыр карасаңыздар, Яшкинонун печеньясын токтоголго толтуруп таштаптыр. Яшкинаныкы турат, дагы башка мамлекеттердин Баянсулуу турат, Рахат турат, Бабаевский турат, Порошенконыкы баягы Рошини турат, конфеттер бар жок турат. Атада конфет жыйылып жатат, эч ким албайт. Биздин комбинат. Барболдун печеньялары складында жыйылып жатат, эч ким албайт. Ол биздики. Эмнеге ушундай маркетинг жүргүзбөйсүңөр? Апкел, Барболдукун апкел, атаныкын апкел деп айтып үйрөнгүлө. Анан магазинчи айтат, Россиянын кончоп калды, мен ондо ошол Барболдукун апкелишим керек экен дейт да, алып келет. Биз өзүбүздүн акча бизде калат. Мисалы үчүн 1 килограмм кантты алып көрөлү, мисалы үчүн Бабаевский 1 килограмм 450 сом. Ошо 450 сомдун ичинде ошол канттын жасалган сырьёсунун баасы, анан ошонун оберткасы, анан ошого кеткен рабочий сила, анан ошол жерде ошол Бабаевскийде иштеген кемпир чалдардын, кишилердин пенсиясы бардыгын кошуп туруп, анан кийин берет да бизге. 450 сом кошого чыгып кетет. А биз болсо ошондо 450 сом бергенибизде, ошол жака биз ошол россияндарды багып атабыз, ошолордун экономикасын көтөрүп атабыз, ошол неме. А эгерде ошол биздин өзүбүздүн өндүрүштүгө кала турган болсо, акча өзүбүздө айланат, эч жака кетпейт. Бул биздики болот. Ошого туугандарым, силерден сураныч, эч качан башка жактын бирдемесин албаңыздар. Ал жактан келсин, Россиядан, Кытайдан, башка мамлекеттерден келсин, техника келсин. Мисалы үчүн, как кургата турган аппарат алып келгиле, трактор алып келгиле, техника алып келгиле. Ноу-хау, жаңы бир эмелерди алып келгиле. Мына алмаларды, мисалы үчүн, как кылганда, сонун кылып туруп, ичин алып туруп, тышын арчып туруп, баягындай дөлкө-дөлкө кылып кесип бере турган аппарат алып келгиле. 1 килограмм баягындай кесилип, баягы коонтилик болуп кесилген жакшы кактын килосы, мисалы үчүн, Европада 10 евро, 20 евродан кетип атат. Мынабы биздин баягы барбарис деп коет, тонун карагаты барбы? Ошонун килограммы Тажикстанда 800 сом рубль. Мына жатат, эч ким тербейт. Акча жөн эле көчөдө жатат. Ушуларды уюштуруш керек да. Ушуларды уюштуруш үчүн багыт бере турган бизге башчы керек.